Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? 12 июнь бүгін Қарасу чайханасының ачылышы болды. Дағында болса 8 чейін елдер жаматтар келіп атат. Парковкалар бойынша сіздерге айта кетсем, жақын қарада мо зданияның алдыдағын парковкалар чечилет. Бұл жақтар бесплатный парковкалар. Бұл жақ 40 рублик парковка. Кече даярдыгыбыз жакшы дейсиле, эртемен 400-500 адам келип, булар негизи мынча элди күткөн эмес экен эле. Ошондой кылып көп адамдарга тамак жетпей калды, ыраазы болуп күтүп отуруп, жегендер дагы болду, нааразы болуп кеткендер дагы болуп атат. Эми туугандар, булар биринчи бизнес экен, жаңы ишкерлер дегендей, ошого эми түшүнүү менен кабыл алгандарга Алла ыраазы болсун, баарыңыздардан дуа бергендерден сиздерге көргөзөбүз. Бул агаларым кандай болду экен? Бир аз туура эмес болуп калды да? Жакшы элеби? Эми мындай, булар жаңы ишкерлер экен да. Түшүнгөндөр түшүнүп дуасын берип атат. Түшүнбөгөндөр бир аз баягы сүйлөгөндөр дагы болуп атат. Алган сүйлөп бериңчи. Чындап да, бирок 400-500 адам келсе өзүң дагы таппай каласың да. Булар биринчи ачылышында эл азыраак келген, ошого эл анча келет деген экен да, азыр. Ошой ишкер эжебиз. Же болбосо 12-ден 4-ке чейин койгондо, ошондой кеңири булар жакшы сыйлап жөнөтпөк. Азыр эжебиз ыйлап, ишкер эжебиз ыйлап атпайбы? Жетишпей калдым деди. Эже дедим, ыйлаган дедим. Бул эми эл көп келди, эптей алабыз. Кудай калса баары жакшы болот дедим, мындай. Кудай калса баары жакшы. Ооба. Келиңиздер, тамактары жакшы экен. Жактыбы сизге? Жакты, нормальный. Келип турсуз да. Тейлөөсү ham жакшы, буйруса келебиз. Ичиңизге келик. Поддержка болсун ака. Рахмат. Иштериңерге ийгилик булардын дагы. Жигиттер кандай болду мындай оюңар? Жакшысызбы? Чайханага келдиңиз? Ооба, келдим. Кудай Сен калса реклама боюнча молодецсиң сен, эмне? Аштары дагы пишип атат. Кудай калса бир аз сабыр кылып турсак, тартылат. Кире бериңиз. Пойдет? Буйраса пойдет эже. Экинчи тамагы даяр болуп атат. Буйруса 8ге чейин тейлейбиз деп сөз беришти го. Ооба, 8ге чейин тейлешет. Ишиңизге келик. Кечиресиздер, эгер түшүнбөчүлүк болуп калган болсо, кичине кечирип калган болсо, саат 1-де башталган, 1-ден 3 саатка чейин алып кайсы 500-600 адам узатылат. Мындан бияка дагы жайыбызда сиздин оюңуздардай кылып кошулганга аракет кылабыз. Кечиресиздер, болбой кетиңиздер, ыраазы болом. Биз круглосуточно ачылганбыз, круглосуточно иштетебиз бул жерде. Сиздерди ар дайым күтөбүз. Сиздер үчүн эшигим ачык. Кош келипсиздер. Чайхана 24 саат бою иштейт эже, а? 24 саат боюнча иштейт. Бемалал келип кетсеңиздер болот. Заказ берсеңиздер болот. Банкеттер, жээнтек тойлор. Сиздер үчүн биз дайым кызматтабыз. Колдоп кеткениңерге аябай ыраазымын. Чоң рахмат. Түшүнбөгөндөр, негатив сүйлөгөндөр дагы болду окшойт. Негатив сүйлөгөндөргө дагы, жакшы сүйлөгөндөргө дагы баардыгына ыраазымын. Рахмат. Кудай буйруса кызматыңыздарда биз даярбыз. Ооба, бул эжелерибиз болду, колдон келишинче аракеттерди кылышыптыр. Эл көп келип, эми жетиштире албай калышты, ачык эле күтүп олтуруп, жегендер дагы болуп атат. Алла ыраазы болгон болсун баарыңыздардан туугандар. Жакшы сөз жаза кетелик, өзү негизи ушундай чоң чайхана ачып, эл чакырыш бул өзүнчө бир чоң иш да. Өтө чоң мээнет дегендей да. Ар кимдин эле колунан келе бербейт. Мына ушундай, ишиңиздерге ийгилик. Келин кетин кылып, жылуу чайыңызды берип турсаңыз, Кудай кааласа бул жерден эмес, башка жактан деле чай ичип жүрөбүз. Өзүбүздүкү деп келип, тойлор өткөрүшөт, башка нерселер болушат. Мола десеже, капа болмуш. Анын кылганыңыз. Кудай кааласа баары жакшы болот. Буйруса. Бул жерде келген коноктор менин классташтарым. Классташтарымдан сүйлөй турган сөздөр болсо керек. Ачкан ушул кафең ак жол той болсун. Дайым конокторуң үзүлбөй, дасторконуң жайылып, тапканыңа береке берсин. Жакшылыктар боло берсин. Туура түшүнүңүздөр, капа болбоңуздар. Мындан кийин дагы аракет кылабыз, оюңуздагыдай кылып кызмат кылганга. Жаш ишкер экенсиз, аракетиңизди кыласыз. Молодец. Аштын килограммы канчадан эшет? Азыр аштын килограммы биз жаңы ачылганыбыз үчүн 1 айга акция кылганбыз, скидка кылганбыз 2000ден. Банкеттер болот, тойлор болот, ошол нерселерге бизде депозиттер бар. Келсеңиздер, заранее чалсаңыздар, өзүбүз жөндөрөөк кылып сүйлөшүп
татына калып чыгарып бергенге аракет кылабыз. Мынакей жаратканымдын жакшы күндөрүндө дагы ар бир ийгиликтерибиз, ар бир күнүбүз кубанычтуу болуп, мынакей бүгүн биздин Кара Суунун кызы Динара айым ошо Кара Суу кафесин ачыпсың. Биринчиден ушу аракетиңе берекет кылганга жаратканым сага ден соолук берсин, үй бүлөлүк бактылуулук берсин. Ушул жерден тапкандарың таттуу, алгандарың армыштуу болсун. Ушул отурган биздин Кара Суу коом 100ге жакын айымдардын атынан сага ушу бүгүнкү куттуктоо иретинде келдик. Ар дайым ушул сенин жакшылыгыңа алып түшкөр жүрө берели. Ушу Кара Суу коомунун аялдары, Кара Суу эли жерибиз дагы баарыбызга ачык асман, тынчтык заман болуп талашкан сый болсун. Кафеңде ар дайым жакшылыктар боло берсин. Ошого гана келе берели. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү баарыбыздын Россияда жүрөбүз, биздин майрамыбыз да. Майрамыңар кут болсун, ден соолукта болгула. Ушу силердин дагы Динара ачкан кафеңер куттуу болсун, а? Биз ошол Кара Суу аялдар кеңешинин атынан баарыбыз келе албасак дагы колу боштор келдик. Ушу Кара Суу аялдар кеңешинин атынан силерге аз маз өзүбүздүн конвертибизди тапшырып коелу. Будан кийин ар дайым биз менен катташта болуп жүрө бергиле. Баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик. Биздин группага кошуп коебуз, биздин группада жүр ар дайым. Келген элдердин көбү наразы болуп атат, тамак жетпей калды деп. Сиздин оюңуз кандай? Канча саат күтүп отуруп тамак жеп кеттиңиз? Негизи келгениме 1 саат болду ушул жерге. Көрүп атабыз өзүбүз көзүбүз менен. Бул жерде 2 официант болгондуктан жетишпей атышат. Элдин көбү аябай көп келип атат негизинде. Өзүбүз келип отуруп, ушу 1 саат күтүп, өзүбүз кичине жардамдашып, тамагыбызды жеп кетип атабыз. Өтө дамдуу жасалган экен. Тамактарыңыздарга рахмат. Ушунча сыйыңыздарга сиздерге чоң ыраазыбыз. Бардык эми түшүнбөгөн адамдарга эмне деп айткым келет? Аларга деле мындай кичине адамчыл сабыр берсин. Бул жагы кыргызчылык болуп калды туугандар. Булар даярдаган тамактары түгөп, ошо бир 35 миң адам көрдү. Дагында болсо элдер келип атат. Жетишпегенге элдер куруп кетпесин деп самсы заказ кылып койдубуз. Кудай кааласа жакын мүнөттөрдө самсалар келет. Ишиңиз келсе? Ооба. Сиздерге да рахмат. Ушунча келип, канча деген кыргыздарды чакырып ушу жерге сыйлап отурганыңыздарга өтө чоң рахмат. Кыргыз элине пата берип коюңуз. Иштеп жүргөндөргө, башкаларга, кафенин ээсине. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, мына бул жердешибиз жакшы ой, жакшы тилек менен чайхана ачыптыр. Ушу чайханасына береке берсин Аллахым. Иштеген иштерине ийгилик болсун, үй бүлөсү менен тынч болсун. Мусафирчылыкта үйдүн тамагын жегин келет экен, айланып баскын келет экен, ошентип биз да келип калдык. Өтө ыраазы болдум. Себеби ысык чай, наны менен дароо эле келди. Келиңиздер апалар деп тосуп алышты жакшы маанайда. Өтө ыраазы болдум. Жараткан силерге ийгилик берсин. Эч качан адам üzülбөсүн. Канча адам кирсе ошончо кут кирсин. Тапканыңар жакшылыктарга буйрсун. Аман эсен жүргүлө. Дайыма ушу жакшы маанайда коноктор келип жакшы маанайда кетсин. Алла ыраазы болсун силерге. Амин. Амин. Кудайым тынчылык болсун. Ушу силер ихсан кылган ихсаныңар баарыңарга Кудайым насип кылган болсун. Ушу эмне тилесиңер тилеген максаттарыңарга жеткиле. Ушу канча путтар келсе ошончо куттар келсин. Ушу ачылган кафеңерде постоянный жакшылыктар, тойлор болуп жүрө бергиле. Баарыңарга ден соолук. Эл чынында аябай көп келди. Булар ошол 300-400 адамдар ашотун алышкан экен, бир 600 адамдай тейленди. Дагында болсо мына элдер баратат. Мен азыр өзүм нан таркаттым, суу таркаттым. Көргөндөр болсо комментарий жазып коесуздар. Колдон келишинче аракет кылышты туугандар. Андай кылай келип чай ичип кетиңиздер. Эми эл көпчүлүктүн иши ушундай болду. Булар мынча эл көп келет деп ойлошкон эмес экен. Ошондой болуп калды. Мелиңиздер туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун баарыңыздардан. Рахмат. Кыскача реклама туугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 агар экстра сага үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот.
Түйін ағам қызматта.